хаустун объекттин баары ошондой деди да. Квартирабызды бербейт, мынакей могул квартира. Бүттү, турат азыр киргизбейт, күлүштү бербейт. Тиякта 2-3 кишиге сатылып кеткен. Андан кийин башталды. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Көбүнчө сиз комментарийде жаздыңыз, биз окуп атабыз. Кыргызча маалымат бергиле деп сурап атасыздар. Эми бул каналда бүт баары кыргызча болот. Каналга жазылыңыз, көрүүдөн рахат алыңыз. Кеттик. Арбаңыздар, ардактуу көрөрмандар, бүгүн биз квартираны бир эле маалда бир нече адамга сатып жибергендер тууралуу сөз кылабыз. Кыймылсыз мүлк алып жаткан киши ушул эле үй башка жаранга сатылып жатканын билбей калган учурлар көп. Анткени алар документтерди толук текшеришкен эмес. Биз азыр силерге бул тууралуу толук маалымат берип, документтерди көрсөтүп, бир квартираны эки эси болуп калган окуялар тууралуу баяндайбыз. Ал эми бул объект Новый City деп аталат. Элит Хаус курулуш компаниясы салган. Бизге үлүшчүлөр кайрылып, алардын квартирасынын дагы бир эси бар болуп чыкканын айтышты. Муну териштире баштаганда Элит Хаус деген компания менен жер тилкесинин эси Софит Строй жоопкерчилик чектелген коомунун ортосунда келишим түзүлгөнүн аныктадык. Софит Строй ишканасына таандык жерге Элит Хаус турак жай салат. Келишимге ылайык Элит Хаус Софит жоопкерчилик чектелген коомунун жерине үй салган үчүн акысын квартиралар менен төлөмөй болот. Мындан улам Софит Строй үлүшүн тийген квартираларды сатыкка коюп, бир эле квартираны бир нече адамга соодалайт. Бул объекттен үй алгандар болсо, кыймылсыз мүлктүн мамлекеттик каттоо кызматында каттата албай жатышат. Анткени жер тилкеси банкта күрөдө болуп чыгат. Компаниянын банкка болгон карызы төлөмөйүнчө үй каттоого алынбайт. Азыр сиздерге Софит Строй ишканасынын объектинин биринчи кабатынан үй сатып алып, бирок көчүп кире албай жаткан жабырлануучунун окуясын угууну сунуштайбыз. Алмаз, очень приятно, Бахтияр. Алмаз, давайте вашу историю. Когда вы купили? Кыргызча айтып бергиле. Биз бул квартираны ровно 2 жыл мурун алганбыз. 2 жыл, 2022 жылы март айында договор кылганбыз. Бул биз квартираны алып атканда, жана биринчидеги эле квартираны издеп, квартира алалык деп агентство рекламага чыгарган. Баасы вроде арзан чыккан. $550 ошондой чыкты. 550, 2022 жылы. Цена очень сладкая. Ал кезде ошондой эле баа болгон. Анан агентствого барып кайрылсак, агентство бизге Софит Строй. Жок, Софит Строй баргыла деген жок. Софит Стройдун квартирасы түшүндүрүштү. Вот квартира жаңы салынып аткан. 2022 жылы бул экинчи этажда жаңы салынып келаткан котлованына көтөрүлүп. Анан бардык, агентствонун немесинде офисине бардык, сүйлөштүк, Медерова, Будовкинада. Сүйлөштүк, көрсөттүк квартираны, айтышты, Элит Хаус салып атат, Софит Стройдуку деп. Биз Элит Хауска биринчи бардык, ал электе эле Элит Хауска барып сурадык. Силердин квартираңарды Софит Строй деген компания сатып атат. Болобу? Бул мыйзамдуубу деп сурадык. Сурасак, айтышты, болот. Ал жердин ээси биз аларга квартира канча 2000 беле 7000 по-моему квадрат бериш керек. Анан ошонун негизинде алар өзлөрүнүн баасы менен өзлөрү сата алат. Анан эмнеге баасы ылдый болот десем, потому что биздики Элит Хаус деген бренд болгон үчүн кичине чуть кымбатыраак. А так Софит Стройдуку экөөбүз баасы бирдей эле, чуть там разница бар болчу, $50, $100. Анан бардык. Элит Хаус бир эмес 2 жолу барып сурадык. Подтверждение беришти, сатат, таза, аресттер жок, эч кандай проблема жок. Документ барбы? Демеси бар, договор бар. Не, документы. Элит Хаустанбы? Элит Хаустан бул бош. Письменно бош эмес, немеси бар. Письменно мен алган квартира Софит Стройго принадлежит деген менде подтверждающий кагаз бар. Бар. Мы вот сюда поставим этот документ, что Элит Хаус подтверждает, что квартиру, которую купил Алмаз, принадлежит именно Софит Строю. Госрегистрга барып оформить этелсек, госрегистр өтпөйт деди, потому что азыр бияк документтер бүт элек, долевой участие договор болот деди. Долевой участие, ладно, анда через нотариально кылалык дедик. Нотариуска чакырышты. Софит Стройдун офисине чакырышкан жок, нотариуска түз эле келе деди, с печатью тияка бардык. Барсак, Софит Стройдун сотрудниктери издеди. Бирөөсү учредителдин баласы экен, бирөөсү нотариуспу? Жок, бизге келип жазып кол коюп берген. Акчаны санап алышкан. Нотариуска бардык, нотариустар кагаздарын карап чыгышты. Алар юрист болгондуктан нотариус карады, таза экенин дешти. Алдык, акчасын ошол жерден санап алышты. Аякта свидетелдер бар, бизде агентство недвижимость бар. Анан нотариустагылар свидетелдер да, то что акчасын санап алып, ошол жактан печать коюп беришти. Анан аны алып мен госрегистрге келдим сразу. Сразу ошол эле күнү напротив турат нотариус. Госрегистр напротив турат. Алдык, подземкадан өтүп госрегистрге кирсек, госрегистр документтер кабыл алды. Эртеси күнү бизге отказ чыкты. Регистрация болбойт. Ал жер
объединение боло элек деп. Объединение боло элек деди, мен кайра нотариуска кирип, ушундай болуп атат, силер таза деп текшерип берген нерсе ушундай болуп атат десем, алар айтышты, коркпогула, бул долевой участок, биз нотариально заверять еттик, силер деме күтүп турасыңар. Ага келгенде берет. Бул Элит Хаустун объектин баары ошондой деди да. Элдер вроде жашап атат, Элит Хаустан дагы барып сурадык. Тияктан госрегистр объединение бербей жатат. Туурабы десек, туура эле азыр объединение боло элек, бирок неме жок. Андан кийин тынч эле күтүп жаттык. Мына ушул күнгө чейин ровно 2 жыл өттү. Мага 2023-жылы май айында квартира берилет деген. Май айында барсак, кичине ковид болуп калган үчүн кичине задержка болуп атат бизде немеде материалдардан, сентябрда болот деди. Анан сентябрдан башталды проблема. Эмнеге проблема? Бүтө албайт, квартирабызды бербейт. Мынакей могул квартира. Ушул Азыр бүттү да. Бүттү, турат, азыр киргизбейт, күлүштү бербейт. Эмнеге? Себебин айтып атат, Софит строй, Элит Хаус менен өзүнүн проблемалары бар экен, айтпайт эмне проблема экен. Өзлөрү чечишип, анан Софит строй кол коюп, бизге бериш керек дейт. А Софит стройго барсак, биз тиякта 2-3 кишиге сатылып кеткен. Андан кийин башталды. Мен бул квартираны меники деп келдим, мына ичине офис кылып алышкан, тартып койсоңуздар болот. Ичине офис кылып алышкан, менин квартирамда отурушат. Ичине ачып кирсем, ташталатып кирсем, айтышты, бул сиздин квартира, меники. Сиздин квартирага дагы бир киши келип атат, меники деп. Ошондон проблема башталып атат. Ал кишилер менен байланышсак, аларда дагы ушундай меникинде договор бар. Договор көрсөңүз, договор бар дейт. Анан Софит стройдун тиякта барып звонок этип сурадым Софит стройго, эмнеге биздин квартираны 2 кишиге сатылып кеткен десек, ал по ошибке деп койду да. Мындай болбойт го, по ошибке башка бирөөнө да договор болуп калган деп коюшту да. Ошол бойдон Софит стройго жолуга албайбыз. Элит Хауска барсак, Элит Хаус Софит строй менен баргыла, чечип алгыла, бербейт квартира. Бирок менде кагаз турат, Софит стройго принадлежит деген. Gold Construction'дан. А Софит строй болсо жолукпайт, келбейт, күлүштү бербейт. Мына 1,5-2 жылдан бери ала албай жүрөбүз да. Ровно 2 жыл болду, мына 1 жылдан бери ала албай жүрөбүз. Майда дедиле, майда уже 1 жыл болот. Квартира бүткөн, турат, берилбейт. Сиз эме ушул госрегистрге барганда уже причина только в объединении деп койду. В объединении деп айткан. Андан кийин мен башка юридический немелерге кайрылсам, алар запрос жиберсе, ал жерде банкта да залогдо экен. Аны бирок Элит Хауста айткан эмес, Софит стройда айткан эмес. Юриста вы взяли после того, как узнали, что у вас какие-то проблемы, либо до того вы изучали? До того. Негизи күтүп аттым. Булардын баарын жок, алганда анан эметтиңерби? Юристтер алдыңыз. Алып, жок, алар тиякта таза деп алды да. Анан жүрдүк, квартира тийбей. Вот му сентябрда деген, сентябрда квартира тийген жок, ошондо мен ноябрда барып, октябрь, ноябрда барып юристке компанияга бардым. Кагаздарды көргөздүм. Анан ошондон башталып атат. Так, аса бул жер банкта залогдо экен, эмнеге сатып ишти. Анан алар письменно кайрылса, Софит строй жок, офисте жок, эчтери жок, сотрудниктер жолукпайт. Телефон алат. 1 жумадан бүтөт, 2 жумадан бүтөт дегенде мына былтыркы сентябрдан бери жарым жылдан ашты. Софит стройдон менен чалып атабы? Софит строй деген чалбайт. Чалбайт. Мына мен чалып атам, последний жолу уже 10-15 күндөн бери албай атат трубканы. Анан бүгүн мына мага байланышты, бияктан уже бирөө издеп Софит стройдон пострадавшийлер көп экен. Алар менен байланышып биз уже связьда болчубуз. Анан Нурбек байке чалды, силерди келет бүгүн. Силер менен сүйлөшүп койгон экен, силер бүгүн келет дегенден сразу эле чалды. Сразу Нурбек байкеге чалып атат. Куба, Софит стройдун немеси. То есть, короче, сотрудники, да? Кто-то передал информацию и узнали, что кто-то придет и будет снимать. Ага чейин трубканы албай аткан. Азыр өзү чалды. Бүгүн өзү чалды, мага эмес, Нурбек байкеге чалды. Чалып айтып атат, силер если телевидениеге кайрылсаңар, журналисттерди чакырсаңар, юристтерге кайрылсаңар, биз силерге эчтеке бербейбиз, эчтеке берип албайсыңар дейт. Же болбосо акчаңарды эле беребиз. Аты ким? Осмон уулу Кудайберген деген. Даныйлары бар анын. Ал айтып атат, квартираңарды бербейбиз, же акчаңарды бербейбиз. Акчаңарды аласыңар. 2 жыл мурун канча акча төлөсөңөр, ошону эле беребиз, биз по закону ошентип коебуз. Либо тынч отургула. Эч жака телевидение чакырбагыла, журналисттерге кайрылбагыла, тынч отуруп тургула. Ошо интересно, что делать тынч отуруп, эмне кылыш керексиңер? Где жить вам надо? Вот этот момент, кто будет, да, кто должен решить? Вы наверняка снимаете, да, где-то? Да. Жашап атабыз. Туугандардын үйүндө жашап атабыз. Бирок күтүп атканыбызга 1 жылдан ашты. Алар айтып атат, 2 жыл мурун төккөн акчаңарды берип коебуз. Ошо разыбыз сизге? Кандай? Жок. Үйүбүздү күтүп атабыз, үйүбүздү биз деле алабыз деп үмүттөбүз да. Бирок бизде немеси бар, фиксация кылып койдук аны сүйлөшкөндөрүбүздө. Ал айтып атат, 15 апрелге чейин күтүп турагыла, 15 апрелде чечем деп. Бирок кантип айтып атканына жарым жыл болду. 15 апрелге чейин күтөбүз, бүгүн болбосо. Фиксируем. Сегодня 23 марта. Обещает 15 апреля
владелец этой земли, ну, как говорят, да, что он решит эту проблему, что вы получите либо квартиру, либо деньги, или как? Деньги ошону мурунку 2 жыл мурун төлөгөн акчаңарды эле аласың. А как он эти деньги получит, не знаете? Айтып атышат өзүлөрү. Элит хаус менен договор кылып атышат. Gold Construction менен Софистрой. Софи Стройдун болгон долясын Gold Construction'га өткөзүп берет. А Gold Construction 3 миллион 300 миң доллар берет деген имиш бар экен да. Эми письменно договорун бизге деле көрсөтүп атышат. Бирок аны Gold Construction'га элит хауска барсак, алар андай болбойт дейт. Мне просто вот интересно, да, вот в этой ситуации, вот они говорят вам вернуть деньги. Как они вернут деньги, если они вам до сих пор не могут вернуть? Это будут тройные продажи? У кого-то возьмут деньги, вам Не тройные продажи. Вот алардын айтып түшүндүрүп, биз да сурадык да кызыгып. Кантип бересиңер акчаны? Деп сурасак, алар айтып атат, биз полный долябызды, моякта болгон долябызды 3 миллион 300 миң долларга Gold Construction'га сатып атабыз дейт. Элит хаустан анан алып туруп, ошол акчасын берет, же болбосо ошо договор менен мону аннулировать этип, мону договорлорубузду, Софистройдун договорун аннулировать этип, через Gold Construction договор кылып беребиз дейт. А биз ошону угуп алып Gold Construction'га тиги элит хаустун офисине барсак, алар айтып атат, андай вообще болбойт. По закону болбойт. Анткени Софистройдун компания немелери сатылып кеткен, алар өзүнчө сатып ийген. Анан биз аны кайра ала албайбыз. Ушул жерден айта кетсек, квартиранын ээси бир нече адам болуп чыккан учурда так ушундай көйгөйлөр жаралат. Анткени жердин ээси менен курулуш компаниясынын келише албай калса, бири-бирине тоскоолдуктарды жаратып, мындан үлүшчүлөр сатып алгандар гана жабыркайт. Эми бул маселе кантип чечилет? Белгисиз. Бирок бул жерде жоопкерчилиги Elite House компаниясында деп ойлойбуз. Анткени Elite House сүйлөшүп, курулушту жүргүзүп, элге жарнамалап, өздөрүнүн атынан сатыкка коюшкан. Ким жоопкерчилик алып, жарнамалап баары жайында деп айтса, эми сөзүнө туруп жооп бериш керек. Жер боюнча өнөктөшүңөр менен өз ара сүйлөшүп, маселени чечкиле. Экинчиден, үлүшчүлөрдүн дагы кандайдыр бир деңгээлде күнөөсү бар десек болот. Эгер үй сатып алаардын алдын мамлекеттик каттоо кызматына барып, жер күрөдө эмеспи, камакка алынган жокпу же дагы башка көйгөйлөр барбы деп текшерип, тиешелүү документтерди алганда азыркыдай көйгөйгө тушукпай, акчалары күйүп кетмек эмес. Ошондуктан менимче бул жерде эки тарапта тең күнөө бар. Бир тарап курулуш компаниясы жана аны өнөктөш жерден ээси болсо, экинчи тарап эч кандай документтерге текшербей эле көз жумуп үй салып алган үлүшчүлөр. Ал эми биздин канал силерди кыймылсыз мүлк сатып алып жатканда документтерди дыкат текшерип алгыла деп чакыруу максатында түзүлгөн. Анткени үйдү сатып алып акчаны санап берип койгондон кийин бизди жардамга чакырганда кеч болуп калышы мүмкүн. Биз силердин көйгөйлөрдү чечип бере албайбыз. Аны чагылдырып башкаларга сабак болсун деп гана көрсөтөбүз. Эгер ушундай абалга жетип калууну каалабасаңыз, анда квартира алып жатканда документтерди кылдат карап чыгыңыз же болбосо бизге кайрылыңыз. Юридикалык иштерди коопсуз жүргүзүүгө көмөктөшөбүз. Ал эми азыр Нурбек экөөбүз аны сатып алган квартирасына барып, эшигин каккылап көрөбүз. У него акт прием передачи. Оказывается, он самовольно заехал. Он, короче, получается, поменял замки. Здесь вот не работает, да? Да, сюда. Лифт работает? Лифт работает. Да ты чё? Лифт работает, ребята, прикольно. Лифт работает. Лифт производства наверняка... Hyundai, наверное. Да? Ну. Нет, Кона, вот я прям понял, Кона. Ну, оболочка говорит о том, что здесь Кона. Какая внутрянка, пока еще непонятно. Но Кона считается хорошей. Что можно точно сказать, что... Не премиум, но... Ну, не премиум. Ну, премиум. Типа премиум считается Кона. Просто, как говорится, сырты жылтырак ищет халтырак болсо, вообще проблема. Тут надо понять, какие этот механизм какой. О, ассаламу алейкум. Так, ребят, ну вот, смотрите, хороший свежий ремонт. Мы туда заходить не будем, просто вот показать, что... Ягандай? Ассалам алейкум. Да. Рахмат, что показали. Просто хотели посмотреть, и все, на ремонт. Все, просто, да, вот это хватит. Спасибо большое. Ал өзүнүн үйүндө кире албайт. Себеби ал жакта дагы бир кожоюну бар. Ал дагы квартираны сатып алган ремонттоп үй бүлөсү менен жашап жатат. Эки адам тушуккан бул маселе эми кантип чечилет? Белгилей кетсек, курулуш компаниясы жана анын өнөктөшү бул боюнча реакция жасашты. Азыр программанын экинчи чыгарылышын тартып жатабыз. Лайк басып, комментарий жазып, колдоо көрсөтүңүздөрдү суранам. Бир үйдүн эки ээси болгон окуялар кандай аяктайт? Жоопкерчиликти ким алат? Квартира эки адамдын кимисине берилет?
Кызыкпы? Анда экинчи сериясын күтүңүздөр. Биздин каналга катталыңыздар. Бул жакта контент кыргыз тилинде даярдалып жарыяланат. Сиздерди үй сатып алууда көйгөйлөрдөн сактап калуу үчүн баардык аракетибизди жасайбыз. Бизден алыстабаңыздар.